Саламатсыздарбы? Биздин организмде йод жетиштүүбү же жетишпейби, кантип билебиз деген суроо келген экен. Йоддун жетиштүү жетишпестигин билиш үчүн анализ бар, ошондойчу. Анализге эгер тапшырып, ар ким эле анализ тапшырып отура бербейт да, анализ тапшыргым келбей атат десеңиздер, анда кадимки эле могу йод, аптекадан алынган эле йодду колго эле мына монтип мен тартып чыктым, сүрөтүн көрдүңөрбү? Ушинтип тартып чыгып эле 24 саат бою коюп коесуңар. 24 саат бою коюп койсоңор, эртең мененкиге чейин, мисалы уктап, азыр мен кечинде жасасам, эртең менен турганда көрөм. 12 саатта өчтү, 24 саатта өчтү. Эгер 8-9 саатта эле өчүп калган болсо, демек йод вообще эле жок. 12 саатта өчкөн болсо, тоже аз. Ал эми 24 саат кармалган болсо, анда сиздин организмиңизде йод жетиштүү да. Эгер биздин организмге йод жетишпесе эмне болот? Йод жетишпегенде моштовидка полностью, мындайча айтканда, өзүнүн функциясын аткара албай калат да. Өзүнүн функциясын аткара албай калганда эмне болот? Өзүнүн функциясын аткара албай калганда гормональный сбой. Бул гормональный сбой болгондо аял кишилерде бесплодие пайда болот, анан климакс пайда болот. Кээ бир аялдарда же жаш кыздарда деле буулугуп ыйлоо, ушунчалык буулугуп ыйлап, ичинде эч ким урушпаса деле өзүнөн өзү эле сыгылып эле бир нерсе болгондой болуп. Эми йодду, азыркы ушул мезгилде йодду толуктоочу нерсе бул курма. Мондай шоколадный курма. Бирок көп айтышат, лимонный курмада йод көп депчи. Лимонный курманы кимде гастрит болсо жеген өтө зыян, потому что билесиңер, ашказан, могу жер, тамак жармашып калат. Билесиңер да, ошон үчүн мүмкүн болушунча лимонный курманы азайтып эле, мынабы шоколадный курмадан эле жесеңиздер болот. Йодду азыр восполнять кылуучу мезгил ушул. Курма бышкан маал. Так что советую всем.